Дагы бир рет майрамыңыздар менен урматтуу кесиптештер. Бүгүн 8 декабрь телерадио кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Мынакей таңкы 7ден баштап биз Ош Бишкек телекөрүп иретинде сиздерге майрамдык чыгарылышыбызды тартуулап турган кезибиз, кесиптеш. Албетте, ар түрдүү кесип көйелерин ушул ЛТР телевидениясында кызмат кылган ардагер аксакалдарыбызды, ага эжекелерибизден баштап, ошол алгачкы телеге чыккан биздин азыркы кыргыз маданиятынын лөктөрүнөн тартап бүгүнкү эфирдик маанайда, майрамдык маанайда жалпыңыздарга тартуулап келатабыз. Мындан арыда бүгүнкү майрамдык маанайыбызды жалгаштырып, сапар керебенибизди улай беребиз. Мынакей Бишкек студиябызга мынакей телемоско чыктык. Биздин сыймыктанган кыргыздын сыймыктуу кызы Саламат эжекебиз отурат. Мыкты оондордун автору Түмөнбай Колдошев отурат. Саламатсыздарбы? Оштон салам барыңыздарга. Сиздер менен жүз көрүшүп олтурганыбызга абдан кубанычтабыз. Сөз кезегин сиздерге берели. Рахмат. Бүгүн биздин студиябызды дагы жаркыратып келген меймандарды жогоруда Ош студиясына кесиптештер айтты. Элибизге керемет ырларды тартуулаган биздин кыргыз искусство маданият тармагын көп жерлерге ушу жеткирген, биздин мына ушу көптөгөн жаштардын устаты, биздин сүйүктүү ырчы эжекебиз, Кыргыз Республикасынын эл артиси, Казак Республикасынын еңбек сиңирген артиси, кыскасы Саламат эже кайсыл жерде ырдабасын майрамшаң, биздин бүгүн майрамыбыздын кадырлуу коногу Саламат Садыкова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Арбаңыздар калың журт. Кушубак болуңуздар. Бүгүнкүдөй баарыбыздын маанайыбызды жаркыткан ырыстуу таңга шүгүрчүлүк кылабыз. Мына Ош телевидениясынан азыр телемостко чыгып аткан биздин жаштарыбызга, жалпы сиздерге бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен өзүм чыгармачыл ошол аял катарында, эне катарында чын дилимден куттук айтамын. Сиздердин артынган жүк коомго бере турган ошондой бир улуу касиеттердин изинде жүргөн, баягы илгери биз бала кезде дарбаз оюнчулары келет эле. Мындай жиптин немесинде. Мына ошол сиздердин кызматты мен ошондой көрөмүн. Өзгөчө мындай түз эфирге чыккан, иним. Анан кийин мен болсо мына Ош телевидениясы десе менин тагдырым байланышкан. 16 жашымда Бөдөшүп агайыбыздын Кызгалдак деген ырын ырдап, Атайбек Бөдөшүп агабыздын. Андан кийин Калыбек Тагаевдин Жаныбарым Гүлсарым дегенин ырдап, илгери түштүк бир эле Ош облусу болчу. Ошондо ошол Нурзида Сафина деген эжекем раматылыкты унутпаймын. Мени алгач эфирге жаркыратып алып чыккан телережиссерлордун чеберчилигинин артында мына биз элге сиңип бүгүнкү күндө мыкты телередакторлордун артында, мыкты телеоператорлордун артында дегендей эмгегиңиздер баа жеткисиз. Ырасын айтыш керек да. Сиздер мындай айтканда картинаны жазып отурган художниктен айырмаңыздар жок деп айтар элем. Алар ойлонуп жазса, сиздер азыр турган ошол касиетти сулуулуктун баардыгын, ырыскы берекенин баарын чакырып, элди ширетип отурган кызматыңыздардын берекеси арта берсин майрамыңыздар менен. Ал эми бизде Саламат эжебиз менен да конокто Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси Даштан Ерматов аттындагы музыкалык окуу жайдын башчысы, мына ушул кызматты да аркалап ошондой эле керемет оондорду жараткан Түмөнбай Колдошев, кош келипсиз. Кушубак болуңуздар, кутман күнүңүздөр менен. Сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Рахмат. Ош студиясында Айжамал Сулайманова менен Нурсултан Абдыкерим уулу отурат, аларга да салам айтайын. Бүгүн сиздердин майрамыңыздарды, кесиптик майрамыңыздарды куттуктоодо менен бирге мен кыргыз легендасы Саламат Садыкова менен чогуу келгениме мен аябай кубанып атам. Майрамыңыздар майрам улансын. Сиздердин ЛТР жалпы айткандай ЛТР деп айтылат. Ош студиясы менин да чыгармачылыгымда чоң орду бар, эже жакшы мындай лирикалуу чегинип жасап кетти. Мен дагы ушул 2008 жылы ушул ЛТР уштурган Алтын теледолбооруна баш байгени жеңип, биротоло оончулукка кеткенмин. Ага чейин Бүзейнеп Эргешева менен Улан Сактанов бай эфирден чыкты. Ошол Ош радиосуна барып ырларды жазып, алгачкы менин чыйырым, башталышым, башатым ушул сиздер менен чогуу болгон. Андыктан мен өзүмчө айтып коем, ушул телевидениеге, Ош радиосуна мен дагы кандайдыр бир деңгээлде карыздармын деп. Майрамыңыздар куттуу болсун. Рахмат сиздерге дагы. Ыраазычылык билдиребиз. Багы билинбеген менен убакыт өтүп, анан кийин эстесең, ал бир жомоктогудай болуп калат экен.
азыр болсо биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы убакыт чектелүү, куттуктап келген адамдын куттуктап кетсин деп кулагыма шуурап суроо узатып атат. Жаш келсе ишке дейт мына түгөндөгөн азыр болуп турган сурайлабайбыз. Саламат эже уруксат берип атат. Андыктан мен бир жакшы сүйүү жөндөр дайын деген болчумун. Бирок дагы эле сүйүүнүр дагым келип атат. Бүгүн эми эл-тердин юбилейлик жакында кесиптик майрамы болуп атат. Теле радио кызматкерлерин ошон үчүн мен өмүр бою телевидениеде иштеп, радиодо иштеп, журналистикада иштеп өтүп кетти. Ошол Ош радиосун негиздегендердин бири Токтогул Кенжеевдин сөзүнө жазылган. Ошту неге сен сагынбай жүрөсүң деген оонумдар дагым келип турат. Анткени биздин чыгармачылыгыбыз Оштон башталган экен. Sen bir ögö bülösün, dale taza sağa merimün özüm, görüm büdep gök kelemin şarğa. Sen sağınbay жүрөсүң. Оштон тапкан мага жагып мүнөзүң, эстен кетпейт мажүрүм тал бир өзүң. Tağdır seni bir gör göz örnekledim, dayının çok sen sağınbay жүрөсүң, dayının çok sen sağınbay жүрөсүң. Sezim canım, baktılısın sen özün, sen izdegen öz görülbeytmün özün. Bizge gübe Sulayman toak bura, oştu nege sen sağınbay жүрөсүң. Oştu nege sen sağınbay жүрөсүң. Bizge gübe Sulayman toak bura, oştu nege sen sağınbay жүрөсүң. Salamat ece. Oştu nege siz sağınbay жүрөсүз. Oy keremet. Bravo. Өнөргө мүнөз көп болот, өнөрлүү жигит кеп болот. Өнөрдү баалап кыргызда өнөрлүү өлбөйт деп коет го. Мына ушундай легендалар биздин студиябызга келип, обон созуп, жакшы сөздөрүн арнап аткандан кийин жарнамага тыныгуу бербесек болбойт экен. Анда реклама кезек. Андан кийин жолугушабыз.
С Баланс KG жизнь становится проще и комфортнее. Пополняйте баланс близким. Оформляйте кредиты. Оплачивайте покупки в магазинах, кафе и на заправках. Доставку на дом. И любые госуслуги. И все это в одном приложении, доступном для клиентов любых сотовых операторов. Баланс KG. Больше, чем платежи. Майрамдык түз эфирибиз Бишкек студиясына уланып жатат. Кыргыз Республикасы телеартисти Саламат Садыкова эже биздин студиябызда, төрүбүздө мейманда. Саламат эже, жогоруда абдан жакшы эскерүү айтып кеттиңиз. Мынакей ЛТР менен башталган менин чыгармачылыгым депчи. Сиздин ушул алгачкы ошо теледеги көрсөтүүлөргө тартылган съемкалардын баардыгы Ош студиясында сакталуу дайыма айтып көрсөтүп келишет. Саламат эжебиздин мынакей баягы ырдаган ырлары деп. Ошондо эле сиз эң бир ушу ыр тандоодо бир өзгөчө бир башкаларга окшогон өзүңүздүн бир ыкмаңыз дейбизби, табитиңиз бар да эже. Ошондо эле жана айтып атпайсызбы, жаныбарым Гүлсарым деген ырларды сиздин аткарууңузда 16 жашыңызда аткарып чыктыңыз. Андан кийин эле мынакей Апаз агайдын ыры менен дагы бир жолу Саламат Садыкова деп бүт Кыргызстанга белгилүү болдуңуз да. Демек телевидениянын орду чоң экен да сиздин ушул ырларыңызды жайылтууда. Мынабы бир эле мен эмес, мына жаратмандар отурабыз, мына Төмөнбай азыркы муундун өкүлү катарында. Чыгармачыл адамдарга биздин көкүрөгүбүзгө шоола чачып турган бул ошол элдин алакан отунан сырткары, алкышынан сырткары элге алып барып жеткирип турган телерадионун таасири, чыгармачылык могу кырашабыз дейм баягы акырынан телчигип. Мына ошо элдин батасын алып калууга шанс деп коет, мүмкүнчүлүк түзүп берген мына сиздерсиздер. Мен ошол жаш кезимден Мейманбек Касымов деген агай, Сатыбалды Турапов деген аксакалдардын көбүн азыр аты эсиме келбей жатат. Мына Шарапат Турдакунова деген эжекелерибизди таанып өстүк биз телевидениядан. Анаш Кадырова эжекебизди, дикторлордон да Улукбек Мамытов деген бир агаларыбыз чыгар эле. Үмүт Ташматова дегендер мына Ош радиосу таңшыганда адам ырдап аткандай угулат эле да. Көрсө биздин коом ошончолук таза болсо керек. Эфирди да жөн укпай сиңирип уккан окшойбуз деп коем азыр мен. Себеби азыркы түшүнүктө мисалы чыгып эле баягы сырткы жылтырак кебетебизди көрсөтүп эле ким жакшы мындай бир заманбап кыймылдап койсо же бир башка ушул мыкты жылдыз экен деп калбадыкпы? Биздин доордо ак кара эле телевизор черно-белый деп коет. Ошону көрөт элек. Аны да жөн көрбөй элебиз күндүзгү малын баарын жайгарып, кечки уюн саатында айтканда тамагын ошого иреттеп дайын кылып, мен мына бала кезимде көрүп калдым. Үйдө бала чака менен отуруп дасторкон четинде анан баягыны баягы бир эле телевизор бар, ошону карап отурат элек да. Ким чыгат азыр деп. Анан мына бу республикалык телевидениядан Жолдубай Кайыповдор булар кызырдай болуп келип кетти го. Ооба. Кандай адамдар эле, бир жылуулугу, нуру адамга экрандын бер жагынан келип, мындай айтканда руханий дүйнөбүздү байытып, бизге ишеним максаттарыбызга багыт берген дүнүйө бул. Телевидение, радионун ичинде мына өзүңүздөргө окшоп биринчиден элин сүйгөн, астейдил кызматына берилген, мына дыйкан кандай тегирменден унду, буудайды, арпаны жанчып бизге нан кылып жеткирип атса, сиздер ошол биздин чыгармачылыктын башатында телерадионун жасап аткан эмгеги бул баасыз деп мен айтар элем да. Ошон үчүн мына соңку жылдарда азыр телекоммуникация канатын жайып керекпи, азыр мына информациялык согуш жүрүп атат дегенге чейин жеттик азыр мына ковидтин учурунда муну ааламдык немеден маалыматтардан айтып атат да, моюндап жатат. Ошого карабай өзүбүздүн улуттук касиеттерибизден адашпай, ошол улуттук көрөнгөбүздө мына отурган турганыңыздар, ушунун баары эле бизге мындай тобо шүгүрчүлүк берет. Адамдык касиеттерибизди, ар улуттун өзүнүн көрөнгөсү болот. Ар улуттун өзүнүн байыртадан келе жаткан тамыры болот. Ошол тамырды ким көктөтүп атат? Мындай алганда азыр тирүү адамзаттын баардыгына интернет ал экинчи окат. Мусулман элине мына эрте таңда арбаңыздар, амансыздарбы деп чыккандан баштап, бүгүн тирүү турбаймынбы деп, анан бири-бирибизди көргөндө шүгүр кылып, ошол бүгүнкү күндү көргөнүбүзгө мен абдан кубанып турам. Мына Төмөнбай деген инимде жаш жетекчиликке да келип калдың, айланайын.
бул ар нерсе өзү кудайсыз куурайсынбайт дейт. Ошол бир жакшы кызыр бабаларымыз шамалы айдап келсе керек. Куттук айтып кетем өзүңө дагы. Азыр жаштар эми кээ бирде талкаланып калган жерлерге келесиңер. Ал жерде уңдош керек, жетекчи болуш оңой эмес. Ошон үчүн дагы эле болсо ошол мен телевидение, радио тармагында, чыгармачылык тармакта жаштар келатасыздар. Биз ошого шүгүр кылабыз. Артыбыздан кыргыз элинин улуу касиеттерин, көрөнгөсүн, шарданасын, шооратын элге жеткире бериңиздер. Рахмат. Рахмат. Түмөмө мырза, мынакей эже жакшы күндөрдү эскерип кетти. Анан теленин ордуна да баса белгилеп өттү дегендей. Бирок азыр эмне болгондо дагы эже айткандай социалдык тармактар аркылуу багы жылдыздардын саны көбөйдү. Мындайча айтканда жылдыз деп сүйлөп калдык да. Кимди жылдыз деп айтышын деле өзү түшүнбөй калды дегендей. Неге эле теле менен социалдык тармак аркылуу чыгармачылыкты элге жеткирүүдөгү орду сиз үчүн кандай болуп атат, сиз баамыңызда? Мен дагы эми жаш муундардын өкүлүнө киргениме карабай, мен да өткөн чагымды айтканга туура келет. Себеби биздин да бала кезде эже айтып атканда ак кара түстөгү телевизор, рассветка деген телевизор болуп эле бурап көргөн. Информациялар бир эле гезиттен же радио же телевидениеден барат, эл ошого канаат кылып, бир эле чындык болчу. Азыр эми социалдык тармактар аркылуу чындык көбөйүп кетти. Эже айтып атканда жылдыз көбөйүп кетти. Бир эле маалымат түрдүү ракурстан берилип, жана ар түрдүү журналисттердин көз карашы менен бааланып калып аткан учурлар көп болуп атат. Тескерисинче өзү телевидение, радио аркылуу жеткенде туура болмок, себеби кандайдыр бир деңгээлде цензура бар. Анан эми социалдык тармактарда эч ким, ар ким өзүнө кожоюн. Казанчынын өз эрки, кайдан кулак чыгарса болу. Азыр ушундай бир эркиндик демократиянын бир чоң бир артыкчылыгы дагы, кемчилиги дагы бүгүн өзүбүздүн башыбызга муш болуп аткан кербез. Рахмат. Бизде убакыт чектелүү болуп турат. Биздин жалпы жамаатты куттуктап, куттук айтып, атайын убактыңыздарды бөлүп келгендигиңиздер үчүн сиздерге абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Негизи мындай адамдар менен коштошуунун өзү оор. Багы жолугушчу жолдор алдыда деп коет го кыргызда. Багы жакшы менен өткөргөн жарым саат, жаман өтүп кеткен өмүрүндөй болуп атат. Сиздерге саламат же комузу турат, 10 созоюн дедиңиз беле, билбейм, бирок созуш керек болчу. Эми созуп эле жүрөбүз. Мына жаштардын ырдаганы туура болду. Мен ыраазымын, айланайын. Сиз ыраазы болсоңуз болду. Бирок сизди көптөн бери көрбөй, көрүүчүлөр дагы, биз дагы сагындык. Эми бир жакшы тилегиңизди айтып коюңуз, мынакей. Жыйынтыктоочу сөздү сизге берели. Эне катары сизге берели. Эми айланайындар, мына жаңы заман аптан добулбас кагып атат. Быйылкы жыл деле ааламды бир чеңгелге ошондой бир жумуруна батырып койду. Оюңарды жакшылыкка түп санаңарды тазарткыла деп жатат. Жана флешка деген ока чыкпады. Ошо перезагрузка болгула деп жатат. Ошон үчүн баягыдай эле болуп жүрө бербей, жайылып, кыргыз байкушунун назары ток элбиз. Антпей этек башыбызды жыйнап, ынтымакка, арашкерликке багыт алалык. Алла Таала өзү бизге жар болуп, кыргыз элиме бир аумин деп жакшы падыша келсин. Мына алдыбызда чоң шайлоолордун күрөшү турат. Ошол күрөшкө чыккан менмин деген азаматтарыбызды да көтөрүп алалык. Баягы айтат экен, эр жигит экениңди билгиң келсе, эр таптаган элге бар. Күлүктүгүңдү билгиң келсе, ат таптаган айылга бар деп. Ансыңарындай күлүктү эле таптаган элбиз, эр жигиттерибизди, азамат уулдарыбызды, шерилерибизди, олуя ошондой бир мыкты бабаларыбызды Алла Таала буга чейин дагы берген, тамыры көктөгөн элбиз. Мына ошол жагынан дагы канатыбыз жайылып көктөй берели. Майрамыңыздар менен. Рахмат сиздерге, ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо Ош Бишкек телекөпүрөсү аркылуу эртең мененки саат 7-ден баштап майрамдык чыгарылышыбызды улантып келдик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналы көптөгөн программаларды ушу сиздерге бир жаназы катары жеткириктүү бергенге дайыма өз далалатын көрүп келет. Негизи эле мына Манас күнү, Комуз күнү буга чейин ушул көчмөндөр оюндарын түз алып берүү, медиа борборлор менен түз эфирде баарлашууларды үзгүлтүксүз сиздерге түзүп мүмкүнчүлүк берип келет. Азыр болсо биздин убакыт соңуна келип жетти. Ошондуктан коштошууга туура келип турат. Биз болсо программабызды жыйынтыктайбыз. Ыраазычылык билдиребиз бардыгыңыздарга. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен кезек Ош студиясына узаталы.